мотивация алам. Мен дагы ушинтип иштейин, ошо эжелер менен тең тайлашып иштейин деп ойлойм. Ошондуктан биз баягы Бакамбаев айылын эле эмес, буюрса бүтүн Кыргызстанга дагы бири-бирибиз менен партнер болуп, жөөшүп турганга аракет кылабыз. Жыйырма жаштагы Жанара Камчыбекова Ысык көлдүн тескейиндеги Бөкөнбаев айылынан анча алыс эмес жерде турист тозуп иштеп келет. Бул тармакка аралашканына 2 жылдай болду. Сонун деп аталган боз үй лагерин биринчилерден болуп 2010-жылы Жанаранын ата-энеси иштетип баштаган. Кийин бул жер каарманыбыздын колуна өткөн. Атам, апам болушуп ошо 8 жыл алып барышкан. Андан кийин баягы жашоо турмуш ушундай экен, апабызды жоготуп алдык. Ошондон кийин бул жер мага калды. Анткени мен үй бүлөдө эң улуусумун. Ушул жерди чоңоюп калгандыктан мен алып кетейин деп чечтим. Жана үй бүлөм дагы жакшы поддержка кылышты. Ошондуктан 2 жылдан бери мен ишкерлик менен алектенип, ушул жерде меймандарды тосуп келе жатам. Жанаранын айтымында лагерди издеп келген эс алуучулардын басымдуу бөлүгү чет элдиктер. Алар аймактагы өзгөчө кооз жерлерге, тоолорго, шаркыратмаларга барууну каалап, көчмө маданият менен таанышууга да кызыгышат. Мындан улам Жанара алар үчүн айылдаштарын ишке тарткан. Каска каньону жана Барскон шаркыратмасы, Жетөгүз ошо жерлерге бизден трансфер сурашат, ар кандай услугаларды сурашат. Ошондуктан биз туристтерге жөн эле боз үй бербей эле, биз дагы дополнительный услугаларды беребиз. Ошондой мисалы трансферлерди айылдагы байкелериме айтам, машинаңыз жакшы болсо алып барып келгиле деп өз баасы менен сүйлөшүп, менин оюмча ал туристтерге дагы абдан жакшы, жана биздин эле айылдагы тургундарга да жакшы. Андан сырткары туристтер бизден бүркүт шоу жана ат турларын сурашат. Ага болсо ушул эле Бакамбаев айылынын тургундары биз менен чогуу иштешкен байкелер жардамдашат. Ошентип биз чогуу меймандарга жакшы жерлерди көрсөтүп, чогуу эмгек кылабыз. Турист тозуунун борборуна айланган көлдүн тескейиндеги Тоң районунда көптөгөн эс алуучу жайлар бар. Мындан улам ишкерлер арасында атаандаштык да күч. Жанаранын конок үйүн тандагандар бул жайларга жагымдуу үй бүлөлүк маанай тартууларын айтышат. Анын үстүнө конок үй этно жана эко стилде болгондуктан чет элдиктерди заманбап, кымбат жасалган эмес, жөнөкөй эле шарттар кызыктырат. Чет өлкөлүк туристтер менен иштеп калгандыктан алар эмнени жактырат, алар эмнени эңсеп келерин билет. Ошондуктан ушундай только традиционный эко жана этно стилдеги боз үй шаарчасын сунуштайбыз. Ушундай конкуренттердин өздөрүнүн да клиенттери болот, биздин өзүбүздүн клиенттерибиз. Менин оюмча ушул тийден эле дагы кеңейебиз деп ойлойм. Жаш ишкер алдыда эс алуучулар үчүн шартты дагы жакшыртып, ишкерликти мындан ары да өнүктүрүп, туризмге өз салымымды кошсом деп максат кылат. Мындан сырткары, анын айылдык айымдарды да иш орун менен камсыздасам деген тилеги бар. Менин оюмча биз абдан чоң салым кошобуз. Ошо Кыргызстандын туризм жагы өнүксө депчи. Анткени ар бир келген мейман ошол эле социалдык тармактарга, интернетке киргизип кетет. Ушундай сонун жер бар экен, бул жерде ушундай жакшы тамак жасашат экен деп биз жөнүндө жакшы сөздөрдү жазып кетишсе, бул дагы бир Кыргызстандын чет жакка болгон жакшы таасири деп ойлойм. Жаштайынан ишкерликтин эбин тапкан Жанара өсүп келе жаткан муундун туризмди өнүктүрүүгө жана маданий мурастарды сактоого чоң салым кошо ала тургандыгынын айкын мисалы. Анын амбициясы, өз ишине болгон сүйүүсү башкаларды да шыктандырып, таасир берери күмөнсүз. Максат Боронбаев, Ты Медиа, Ысык көл облусу.